Кагылышы жүрүп жаткан Судан өлкөсүнөн Кыргызстандын 6 жараны эвакуацияланды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Билдирүүгө ылайык кыргыз жарандары кечээ 2-майда Хартум Москва каттамы боюнча эвакуацияланган. Орусия өкмөтү тарабынан уюштурулган эвакуация каттамы Москва шаарына келгенде кыргыз жарандарын элчиликтин кызматкерлери тосуп алып, мейманканага жайгаштырышкан. Бүгүн 3-майында элчилик кыргыз жарандарын аэропорттон узатууга жана Москва Бишкек каттамы боюнча учууга катталууга көмөк көрсөттү деп билдиришти министрликтен. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги Орусия тарапка кыргыз жарандарын Судандан ийгиликтүү эвакуациялоого көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиришти. Өлкөбүздө май айында бензин 1 сом 50 тыйындан 2 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу Нефттрейдерлер ассоциациясы кабарлады. Маалыматка ылайык, Орусиянын мунай продукцияларынын рыногунда үстүбүздөгү жылдын башынан бери бензин тонна дүң сатуу баасы болжол менен 35%га жогорулаган. Орусиянын нефтини кайра иштетүүчү заводдорунун мунай продуктыларын сатуу бааларынын өсүшү ОПЕК+ мүчө өлкөлөрүнө мунай өндүрүү көлөмүн кыскартуу менен шартталган. ОПЕК+ өлкөлөрү үстүбүздөгү жылдын май айынан баштап өндүрүштү суткасына 1,5 миллион баррелге кыскартууну чечкен. Жогорудагы жагдайларды эске алуу менен май айында Кыргызстандын күйүүчү майлоочу майлар рыногунда бензин трибуна баасына литрине 1,5 жана 2 сомго кымбатташы мүмкүн. Ошол эле учурда нефттрейдердик компаниялар баанын көтөрүлүшүн жумшартуу жана күтүүсүз өзгөртүүлөргө жол бербөө саясатын улантуу ниетинде деп жазылат маалыматта. Бүгүн 3-майда Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарына чек арадан ID карта менен өтүүгө уруксат берүү боюнча эл аралык келишимди жактырды. Талкуу маалында Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев белгилегендей, протоколду ратификациялоо эки мамлекеттин жарандарынын өз ара барып келүүлөрү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Анткени протокол эки мамлекеттин аймагына кирүү, чыгуу, транзиттик өтүү, жүрүү жана убактылуу болуу үчүн ID картаны документ катары пайдаланууга мүмкүндүк берет. Тагыраагы буга чейин чек арадан жалпы жарандык паспорт менен гана өтүүгө мүмкүн болсо, эми ID карта жетиштүү. Ошондой эле буга чейин 16 жашка чейинки балдар туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркелген атайын кошумча кагаз алышы керек болчу. Эми бул норма алынып салынат жана балдарга жалпы жарандык паспорт колдонулмакчы. Мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Эки ага президент кол коюшту. Ал эми коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев келишимди өткөн аптада бекиткен. Белгилеп кетсек, жаңы ченем 27 январда Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында макулдашылган. Быйылкы жылы өлкө боюнча 54 миллион сом фитир садака топтолду. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 2023 жылы фитир садака жыйноодо өлкө боюнча 53 миллион 824.441 сом топтолду. Анын 657.881 сому РСК, 957.000 сому М-банк аркылуу жыйналган. Фитир садакадан топтолгон каражаттын 60% жергиликтүү мечиттерге, 15% хитибияттарга, 15% казыяттарга калган, 10% муфтиятка бөлүндү деп билдиришти муфтияттан. Фитир садака жергиликтүү мечиттер, хатибияттар, казыяттар ошондой эле муфтият тарабынан муктаждарга таратылып берилүүдө. Белгилей кетсек, өткөн жылы 42 миллион 247.328 сом фитир садака каражаты топтолгон. Мындан сырткары интернет банкинг аркылуу 256.800 сом жыйналган. 10-майдан 13-майга чейин Бишкек Нарын Торгар Туна жолунун 131-чакырымында Боом капчыгайында, темир жолдун 3901-чакырымында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол мекемесинен билдиришти. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жол жарым-жартылай тосулгандан кийин күндүзгү сааттарда иш жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:00 15:00 чейин жүргүзүлмөкчү. Жолду тазалоо учурунда унаалар бир тилкеге багытталат. Белгилеп кетсек, иш-чара Бишкек Нарын Торгар жол тилкесинде автоунаа жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүп жатат. Аламөдөн районунда акча опузалаган блогер кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, 2023 жылы туулган, 18 апрелде 1947 жылы туулган АС аттуу жаран милицияга арыз менен кайрылган. Ал арызында ушул жылдын апрель айынан бери анын катышуусундагы терс мүнөздөгү видеону массалык маалымат каражаттарына жарыялайм деп коркутуп, $40,000 талап кылып, $37,300 алгандан кийин дагы акча опузалап келе жаткан
аттуу блогерге чара көрүүнү суранган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Аталган кылмышка шектелип 2-майда $2700 өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен Бишкектин 33 жаштагы тургуну БУ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү БУ транспорт каражаттарынын техникалык коргоо жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча маалыматтарды социалдык тармактарга активдүү жарыялап келгендиги аныкталган. Учурда тергөө иштери улантылууда. АКШ президенти Джо Байден АКШ-Мексика чегарасына кошумча 1,5 миң америкалык аскерлерди жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, аскер кызматкерлери чегарачылардын ишин толуктайт, бирок укук коргоо операцияларын жүргүзбөйт. Алар мониторинг жана маалымат чогултуу менен гана алек болушат. Учурда чегарачыларга жардам көрсөтүү үчүн улуттук гвардиянын күчтөрү тартылды. Бул кадам COVID-19 чектөөлөрү алынгандан кийин мыйзамсыз иммиграциянын көбөйүшүнө даярдыктын бир бөлүгү катары саналмакчы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чегарага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чегарасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7